Para vergen partiya emesiz, biz bara vergen partiyabız. Biz pasport çoğultkan partiya emesiz, biz doğuş çoğultkan partiyabız. Biz formayı taşıgan partiya emesiz, biz ellerinin aldına adilet taşıgan partiyabız. Anan aytып atыр da azыр теге Атамекен партиясы акча таркатып атат депчи. Ушу кантип болсун? Биз акча таркатып берип акча таппай жүрүк. Биз калыстык таппай, чындык таппай жүрүк. Биз не келдик? Эркелеп келген жокпуз да, биз эртелеп келдик. Ошо байлардын партиясы барып алып паспорттун баарын калтырбай алып кетпесин, форма эки менен токмокко көчүрүп кетпесин деп, ошол коркунучтан коңгуроо агып келдик. Анан акча таркатып атыр дейт. Акчаны ким таркатып атканын айылдагы жаш балдар жакшы билет. Акчаны 3 партия таркатат. Бийликтин сөзүнөн чыкпаган, бийликке ыктаган кошоматчылар 30 жыл бою Кыргызстанды тоноп келген олигархтар ошолордун агитаторлору таркатып атат. Опасный адамдар таркатып атат. Биз акча таркатпайбыз. Биздин келгенибиз себеби бир эле нерсе, биз силердин Нурманбет айылынын тургундары добушуңарды карызга сурап келдик. Башка бизде максат жок. Бизден акча жок. Акча болсо биз деле жатмакпыз. Балдарды жалдап коюп, обондорду жалдап коюп. Азыркы күндө Кыргызстандагы эң актуалдуу маселе бул добуш кылган согуш. Мына таласты 2 күн кыдырдык, төө бурчак жөнүндө бир маселе болгон жок. Көлдү 3 күн кыдырдык, алма өрүк жөнүндө маселе жок. Алардын баасы жөнүндө сөз жок. Мына чүйдү бүгүн түрө кыдырып чыктык. 4 күндөн бери кыдырып жүрөбүз. Кызылчаны, арпаны, буудайды, жүгөрүнүн баасын сураган жок. Алардын баасын эмес, адамдын баасы кымбат болуп атат. Бүгүн добуштун баасы кымбат болуп атат. Добуш канчага чыкты атат? Паспорттуңардын баарын чогултуп кеттиби? Чогултуп кетти. Айылда жүрөбү? Агитация кылмыш болду. Жүрөт, эл аралап жүрөт. Биз ошол эл аралап жүргөн коркунучтан коркуп алдыңарга келдик. Ошол модалап, содалап жибербегиле добушуңарды. Адамдын жалгыз байлыгы бул жан дүйнөсүндөгү добушу. Жалгыз гана байлыгы да, бийлиги да ошол. Башка жок. Ошол силердин байлыгыңардын баркын жок кылып атат. Бийлигиңердин наркы жок кылып атат. Ошол добушуңарды акчага баалап алып атат. 5 жылда бир келген бийлигиңерди бекерге алып атат. Биз ошону айтып коеюн деп келдик. Мына Атамекен партиясынын талапкерлерин көрдүңөрбү? Аксакалы мен. Аксакалы мен. Башка эч ким жок. Анан айтышып атпайбы? Атамекен партиясы башка партияларда кылып алдына сулууларын коюп койгон, улуулардын артына коюп койгон депчи. Жок. Биздикин карагыла, улуусу мен. Сулуусу ким экенин өзүңөр таап алгыла. Алардыкын тизмесин карасаңар жүрөгүңөр түшөт. Ошо жүрөгү түшкөн үчүн алар сүрөттөрүн илбейт. Сүрөттөрүн илбейби биздей болуп? Жок деген эл көрсүн да, жүзүн көрсүн да, ким келатканын көрсүн да. Жок. Жолборс терисин жамынып, артында жатышат, тиштерин чукушуп. Алар чемодан акчаларын жиберип койгон, агитаторлорун жиберип койгон. Башка кылган иши жок. Анан азыр бул шайлоо таза өтсүн деген талап президент тарабынан коюлган менен эң ыпла шайлоо элди аралап жүрөт. Эң ыпла шайлоо. Бийлик билгенин кылып атат, байлар байлыгына таянып баксыларын жөнөтүп атат. Туурабы? Анан ушундай кырдаалда Жаңы Дем деген жаштардын партиясы жардамга элге келди. Мына силердин алдыңарга келди. Тилемчилеп добушуңарды карызга сурап келди. 5 жылга белеке, кереке бергилечи, биз силерге иштеп берейик деп. Ушунун неси жаман? Добушуңду сатпа, Атамекениңди сакта деген уран менен жүрөбүз. Башка уран жок бизде. Мына иштей турган балдар. Кимисин айталасыңар, ушулар кылмышка шектүү деп, ушуларды жолубузда Кыргызстанды тоногон деп кимисин айталасыңар? Бар бекер ошондой. Мен керт башы менен кепилдик берем. Андай бири да жок. Анан бизди мына азыртан акча таркатып атыр деп жамандады. Буга чейин эми таң каласың да. Эч таппай калганда Атамекендин арасынан булар арасында бир Кытайды кошуп алыптыр деди. Уктуңарбы ошону? Ал Кытай эмес, ал кантты кореец да. Кантта төрөлүп өткөн силердин жертешкер кореец да. Анын фамилиясы Ким Сен Ин. Кыргызчасы сен кимсиң? Анын аялы базар көргөндө кайнатасы Атамекенди түптөгөн, күчтөгөн киши да. Ошону да Кытай кылып салды да. Мен көп жерлерде айттым, Атамекендин арасында Кытай бар болсо, ал менмин дедим. Мен уруум Кытай. Кече Токмоктон да 2 Кытай таптым. Ал бүттү, анан кийин булардын тилеле сайрайт, булар колунан эчтек келбейт деп чыгышты. Эми биз колубуздан эчтек келбесе дагы биз урдаганды билбейбиз талардай болуп. Биз тоногонду билбейбиз да, биз оңогон деген аруу максат менен баратпайбы? Анан азыркы күрөштүн баасы өтө кымбат.
Doğuşтун баасы эмне кымбат? Анткени күрөштүн баасы кымбат. Анткени марада бул Кыргызстандын келечеги турат. Же Кыргызстан жок болот, же болбосо Кыргыздын элинин кайгысы жок болот. Ал үчүн бир гана нерсе керек. Артыбызда 3 партия келет. Ошолордун адамдары келет же келбейт. Бизде болуп келбесе деле керек. Бизде болуп эл алдына чыгып айтпаса деле керек. Алардын акчалары келет. Пачкалар келет. Кече 3 айдын ичинде силерди камап койду, үйдөн чыкпагыла деп камап койду. Масканы бүгүн бир атат, а кече бербейм. Ушул 5 сомдук масканы 25 сомдон сатышты. Тендерге чыгарып туруп. Ошода каткан акчаларын бүгүн силерге жарымысын берип атат. Мына 6 миллион доллар ар бирге $100 болчу, туурабы? 600 миллион доллар кредит келди. Кана? Анан ошолордун баардыгын азыр шайлоого келди, 5 жылга бийлигин бекемдеш үчүн силерге акчалары келди. Биз ошол режимге каршы, ошону жиберген арт жактагы көпөстөргө каршы ноонда көчөттөр чыкты, жаштар менен карт баштар чыкты жарышка. Биз ушуну ажыраткыла, калк, биз силердин алдыңарга келдик. Алдасаң болот, жаш башты кантсаң болот, карт баш деп, карт баштар дагалдып атат. Булар коркунуч туудуруп атат. Ошон үчүн бизге бүгүнкү күндөн бүгүн эле эмес, күнүгө куугунтук. Күнүгө куугунтук ар кандай. Ойлоп атсаңар керек бизди жылгап эле бусик менен кыдырып жүрөт булар деп. Жок, кечирип койгула. Биз бир күндө 5 жерге жолугуш өткөрүп атабыз. Алардын чогулушуна эл келбей атат. Алардын отурушуна эл барбай атат. Мына кече көлдө өткөрдү, бүт мугалим врачтар барып кубалап барды. Бардыгы бата келгенси баштарын салып отурушты. Силерде болуп үйдө отурушкан жок. Анткени алардын бардыгы паспортланган, паспортун алдырган, укугун тебелеткен, добушун алдырган адамдар болуп отурду. Айла жок. Ошодо отурушту. Мына көрдүңөр да. Өзгөндө эмне кылды? Мектептин директору кол алдында мугалимдер барып кордуп атат. Келесиңер, добушуңарды бересиңер деп. Ушул шайлообу? Ушул таза шайлообу? Каякта карап отурат башкы прокуратура? Эгер Атамекендин бирөөсү акча таркатса, алеки заматтар барып камап коймок. Алар паспортуңарды чогултуп кетпеди. Паспорту чогултуп кеткен бийлик бул элинин намысын чогултуп кеткен бийлик. Силердин намысыңарды сатып алган бийлик Кыргыздын элин, жерин, кенин эртең эле сатып жиберет. Сатмай жутмай замандын адамдар келе атпайбы? Ошол 3 партиянын тизмесин карагылачы, мен ачыктай эле берейин. 4 спикер келе атабы? Міне бүгін жогорку кеңеш иштебей турат. Бардыгы шайлоо кетип калышпады. 120 депутаттын 100-ü келе атат. Апыр-тапыр артта калган капыр деп аксагы да таскагы да келе атат. Баары келе атат. Төрага баш болуп, 2 спикер төш болуп. Эч ким калган жок жогорку кеңеште. Акылбек менен Камил Кожобек менен Зарылбек эле калдыш керек. Калганын бардыгы келе атат. Силер сүйгөн, силер келечелеген чимкирик дегендер баары келе атат. Биз ошолор аз болсун, ошолор келсе дагы кыйратпайт. 5 жыл элдин канын сурат, жок дегенде алар аз болсун, биз көп бололу. Бир элдин жүгүн көтөрөлү деген эле тилек менен добушуңду сатпа, Атамекенди сатпа деген уран менен кыдырып жүрөбүз. Бүгүн 32-чи чогулуш. Алар бир да чогулуш өткөргөн жок. Алар интернет аркылуу эле, телевизор аркылуу эле реформа жасайбыз, жүрөгүмдө Кыргызстан, Евразиянын жүрөгү, башканын жүрөгү. Келбейби бизде бул? Эл алдында бизде бул дебатка чыкпайбы? Ушул жерден айтышалы. Эмне үчүн элден качат? Эмне үчүн элге жакын барбайт? Жүздөрү күйүп калган. Жүздөрү күйүп, алар силерге күйбейт. Алар эртең келечекке да күйбейт. Аларга отурган жери керек. Анан ошондой шайлоодо биз силерден калыстык сурап келдик, чындык сурап келдик. Айбир менен акчанын күрөшү жүрүп атат. Айбирдин баасы акчадан төмөн түштү. Намыстын баасы карыздан төмөн түштү. Кыргыздын келечеги байлардын келечегинен дагы төмөн түшүп кеткенде биз силерден ажыраткыла деп жардам сурап келдик. Ушунун эмне жамандыгы бар? Талашка барсак биздин баннерди айып салды. Көлгө барсак айып салды. Сокулуктан сиретти өчүрүп салды. Ушулбу биздин бийликтин бизге кылган мамилеси? Ушулбу бийликтин элине кылган мамилеси? Ушундай бийликтин кереги барбы? Эмне үчүн алар көпөстөргө кызмат кылат да, мындай көчөттөргө кызмат кылбайт? Чындыктын дагы чыгышы батышы бар дегендей, акыры учуру келет да. 30 жылдан бери тоногондор, Кыргызстанды жок кыла турган адамдар кайра келип биз баргыла остатса ким ишенет? Ошого ишенген балдар жүрөт азыр. Ошолордун офисин тегеректешип, жазышып алып турган акча таркатып жүрүшөт. Булар өз элдин чыккынчылары. Өз элдин душмандары. Убакыт келет, ар кими ошол акча таркатып элинин добушун сатгандар мыйзам алдында, ыйман алдында керт баш менен жооп берет. Мен ошого кепилдик берем. Мен ошолорду акча таркаткандардын ар биринин артынан түшөм. Арыз жазып